Үчүнчү этап. Менин колуман келеби? 15-20 мүнөт орто эсеп менен. Метод логика. Сиздин максат MLM бизнеси жеңил экенин көргөзүү. Сиз айына $1000 доход жана бош убакыт болгонун каалайсыңбы? Ооба. Сиз ал үчүн сен 3 шагдан өтүшүң керек. Деп анан биринчи схеманы көргөзөсүз. Анан улантасыз. Айтсаң, экинчи схеманы көргөзүп. Эч кандай тобокел кылбастан жашоосун өзгөрткүсү келген 8 кишини тапкан оорбу? Ал 8 кишини тапкан оор деле эмес. Сен ушуну жасасаң, $1000 доходко чыгуунун биринчи шагын жасаган болосуң. Эми ушул 8 адамдын ичинен үчөөсүнө сен жасаган ишти жасаганды үйрөтүү керек. 8 адамдан турган группаны түзүү. Экинчи схемага штриктерди чыгесиң ошентип. Ошентип сен экинчи шагты жасаган болосуң. Эми болгону бир эле шаг калды. Айтсаң, эми ушунда оорчулук барбы? Родственные истории методу. Сиздин максатыңыз адамга анын кандай профессиясына, жашына карабай, ушул бизнесте ийгиликке жетсе болорун көргөзүү. Сиз адамга точно ошондой эле кырдаалда жашап жүрүп, ошондой эле профессиядагы адамдын MLM бизнесинен ийгиликке жеткен мисалдарын көргөзөсүз. Мисалдардын бири кичирээк ийгиликтин мисалы болуш керек. Мындай фраза менен аяктайсыз. Эгерде сендей эле адамдар ийгиликке жетип аткандан кийин, эмне үчүн сенин колуңан келбейт эле? Метод достоинства, кадыр барк. Сиздин максатыңыз адамдын өзү жөнүндөгү оюн көтөрүү. Биринчи жолугушууда адамдын 3-4 жакшы жагына көңүлүңүздү буруп аласыз да, ал адамга комплимент айтасыз. Ар бир комплименттен кийин анын жакшы жагы бизнес курууда кандай жардам болорун айтып турасыз. Сөздү коронный фраза менен аяктайсыз. Эгерде сендей эле адамдардын колунан келип атса, кантип эле сенин колуңан келбейт эле? Эми сиз адамдын точка энтузиазмда турганын көрөсүз. Негизи ал макул эле болуп калганы байкалат. Демек, жолугушууну белгилей турган убакыт келди. Акыркы этап. Чечимди кабыл алуу жана иш аракеттин планын түзүү. Биринчи, адамга именно азыр бизнес башташ керек экендигин көргөзүү. Экинчи, адамга китеп же журнал же газета берип, кезигүүнүн убактысын белгилөө. Ага ишеним менен анын туура чечим чыгарганын айтып, анан кетебиз. Жыйынтыктоо. Мына ошентип адамды бизнеске кызыктырып чакыруу системасын толугу менен түздүк. Мен сизге суроо бергим келип атат. Сизге бул система өтө чоңдой сезилип аткан жокпу? Ошондойбу? Туура. Бул өтө чоң, масштабтуу. Анткени ал ичине рекрут кылып аткандагы бүт маселени камтыйт. Ар бир айда MLM бизнесинин катарына 1000 адамдар кошулуп атат. 90% бизнеске алып келип аткандар ушул китепте жазылгандарды билишпейт. Сиз түшүнөсүзбү? Бул эмнени түшүндүрөт? Адамдар и так эле регистрация боло беришет, муну билбей эле. Эч кандай системасы жок эле өтө көп адамдар. Анда бул системанын эмне кереги бар? Бул система рекрут кылуунун идеалдуу системасы. Ар бир фрагментин, ар бир методун эгер сиз колдонсоңуз, сиз ишиңиздин натыйжалуулугун көбөйтөт. Эгерде ушул системаны жакшылап үйрөнүп алсаңыз, сиздин ишиңиздин эффективдүүлүгү көп эсе өсөт. Мен сизге ушул методду бүгүнтөн баштап эле колдонгонуңузду каалайм. Көбүнчө адамдар айтышат, мен муну өзүм жакшылап түшүнүп алышым керек, сезишим керек дешет. Жок, практика кылып атып түшүнүңүз. Даже азыр эле ушул системаны колдонуп баштасаңыз, репетиция кылып жаттап ала элек деле. Ошол дагы кечүүгө караганда жакшыраак жыйынтык берет. Жашоо керемет. Биз кереметтүү жашоодо жашаганга умтулушубуз керек. Мен сиздерге өсүүнү, алдыны көздөй жылууну каалайм.
Жашоо бул кыймыл. Сиздин ар бир туулган күнүңүз менин өткөнкү жылым бекер кеткен жок деген сезим берсин. Сиздин ар бир күнүңүз мен максатыма бир кадам жылдым деп сүйүндүрүп турсун. Сиздин максатыңыз улуу болсун. Сиз дагы кандай сонун кереметтерди көрө аларыңызды, сиздин жакындарыңыз кандай сонун кереметтерди көрө алышаарын эстеңиз. Балдарыңыз сизге ыраазы болсун. Именно сиздин жардамыңыз менен жашоо жарыкка толгонуна жана көп мүмкүнчүлүктөр пайда болгонуна. Мен болсо бул китепти аякташым керек эми. Бул китепти кичинекей аңгеме менен аяктагым келип атат. Ал аңгеме сиздин жашооңуз, сиздин ийгилигиңиз жөнүндө болгонун каалайм. Александр Бухтияров. Система мотивационного рекрутирования. Кыргызчалаткан Уралиева Кенжегүл.